Акчабыз түштү. Успешно болуп. Мен мун приложениясынан азыр акча чыгарганды көрсөтүп берем. Акча чыгарыш үчүн бул мой счет дегенди басабыз, бул жердеги стрелканы. Андан кийин мой доход дегенди басабыз. Ушул жерден бул астыңкы баскычты басабыз Виздрafтты. Бизде азыр чыгара турган $52 бар. Ушул $52 чыгарсак болот. Мен азыр могу белгиленип турат го, ушуну басып алдым эле, буга алмашып калды мынеке. Ошон үчүн мага окшоп басып албагыла силер дагы. Мына бул жака өтүп калды. Муну бир басканда эле өтүп кетет экен да. Муну басам деп муну басып алып бул жака өтүп алды. Ноч. Белгиленип калса сразу эле өтүп кетет экен. Ошон үчүн этият кылгыла. Эми бул жерден Виздрafтты басабыз. Так, ошондо мен $2 обмен кылып алыпмын да, $52 болчу. 53 болчу же. Эми бул жерге $50 чыгарабызбы, 50 деп жазабыз. 50 деп жазгандан кийин бул Withdraw деген баскычты басабыз. Мынеке. Биринчи бул жерге адрести улайбыз да. Аны айтпай эле кеттим го. Адрести улаганды билесиңер, немедей эле. Башкалардай эле. Мына bind дегенди басасыңар. Бул жерге адрес коесуңар, мисалы TRC20 адрес коюп, мына баскычты басып коесуңар. Пароль сура десе пароль коесуңар, парольду эсимде жок точно. Мен ушинтип эле Web20 улагам да. Мына. Ушинтип улайсыңар да, бул жерге $50 деп жазып, бул Withdraw дегенди басабыз. Мына order history деген жерде биздин ордерибиздин историясы бар экен. Order processed экен, түшө элек. Түшкөндө бул жер успешно болсо керек. Муну үстүн баса турган болсок, бул жерде да мына галочка болуп калат да түшкөндө. Мынеки достор, историядан көрөбүз. $48,4 түштү. Азыр буну обмен кылабыз. Үстү доллар, асты сом болуш керек, максимум деп туруп. 4225 сом болот экен. Курс 87,3-төн. Обмен кылабыз. Так, обмен кылгандан кийин эми буну выйти деп коюп, QR кодго чыгарабыз. Так, понятно. Из галереи чыгарайын, мисалы. Канча чыгарабыз? 4225 бардыгын. Отправить деп басабыз. Подтвердить деген басабыз. 14:47-де чыгардык. Мынеке сразу саатты карап өткүчө эле уже акчабыз түштү. Успешно болуп. Кандай сүрөт? Жок өтүп калышкан. Мынеке.